Салам достар, сіздер менен KG Smart. iPhone смартфондору тууралуу ушул учурга чейин каналыбыздан болгону бир смартфонун обзор кылып чыгарыппыз. Калган 2 видео болсо iPhone смартфондорун эмне үчүн ал сатып алабыз деген, кийинкиси болсо Apple компаниясы тарыхына токтолуп жана смартфондор тууралуу бир катар сөздөрдү айтып кеткенбиз. Андан сырткары сиздерден көптөгөн видеолорумда сураганмын, iPhone смартфондорун обзор кылайынбы десем эч кандай жооп ала алган эмесмин комментарийсинен. Бирок менин оюмча сиздер Apple компаниясынын смартфондоруна жана техникаларына жалпысына сырткы көрүнүшүнөн кызыгат окшойсуздар. Эмне дегенде ушул тууралуу сиздер видеолордун комментарийсине калтырып жатасыздар. Арген азыркы учурда смартфондор кандай болуп жатат? iPhone смартфондору эмнеге аз сатылып жатат? Ушул тууралуу өз ой пикириңди билдирчи. Кандай карайсың деген сөздөрдү калтырдыңыздар, урматтуу достор. Ошого мен 2007-жылдан баштап ушул күнгө чейинки өзүмдүн аналитикам менен өзүмдүн көз карашымды сиздерге азыр айтып берүүгө аракет кылам. Алгачкы iPhone жарык көргөн күндөн тартып 2007-жылдан баштап ушул күнгө чейин 30га жакын версия жарык көрдү окшойт. Биринчи iPhone'дордун жарык көрүшү бул Apple компаниясынын деңгээлин абдан бийик деңгээлге көтөргөн. Эмне дегенде ошол учурда Apple iMac'тарын, ошондой эле iPad'тарын жана музыка угуучу iPod'торду ала албаган адамдардын бардыгы iPhone'дорду алгысы келип, жалпысынан ошол жака багыт алып башташкан. Анын себеби дагы белгилүү. Алгачкы сенсорный смартфон. Кары жөп-жөнөкөй клавиатурасы бар аппараттагы функциянын бардыгы ошол сенсорный смартфондо бар. Андан сырткары iPod'тогу музыка угуу дагы ошонун ичинде бар. Бул өтө сонун. Жана бул iPhone'дорду сатып алуу бардыгынын кыялында бар болчу. Бизге азыркы учурда бул жөп-жөнөкөй гана көрүнүш болушу мүмкүн, бирок ал учурда бул эң чоң эволюциялардын бири болчу. Смартфондордун өзүнчө версияларга бөлүнүшү дагы бул Apple компаниясы тарабынан чыгарылган iPhone смартфондорунан башталган десем дагы болот. Калгандардын бардыгы көчүрүлгөн. Мисалы биз iPhone 4, 4S, 5S, 6S деген сөздөрдү айтып келебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул версиялардын бардыгын Apple компаниясы негиздеп чыккан. Калгандардын бардыгы көчүрүшкөн. Мисалы Samsung, калган компаниялардын бардыгы ушуларды көчүрүшкөн. Кысасы Apple компаниясы тарабынан чыгарылган iPhone'дордун бардыгы чекеден өнүгүп келе жаткан прогресс болуп баштаганы бул дүйнө телекоммуникациясынын өнүгүшүнө туура келип калат. Кайсыл бир учурда iPhone 2 смартфону жарык көргөндө дүйнөдө 2G интернети коюлган. Ошол эле учурда iPhone 3 смартфону жарык көргөндө дүйнөдө 3G интернет коюлган. Жана iPhone'го iPhone 3G деген сөздү басып чыгарышат. Бул дегени дүйнөдө жалгыз ушул эле смартфон 3G интернетти көтөрөт дегенди билдирген. Кийинки 4 версиясы чыгышы бул эч кандай телекоммуникацияга тиешеси болгон жок. Эмне дегенде ал учурда 4G анча өнүгө элек болчу. Бирок iPhone 4S смартфону өтө чоң функционалдуу жана сырткы көрүнүшүнөн өтө тыккан, буга чейинки чыккан смартфондордон караганда эң сонун көрүнүшкө ээ болгон. Жана Apple компаниясы тарабынан чыгарылган смартфондун катарына эң көп сатылган смартфондун катарын iPhone 4S смартфону толуктайт. Apple компаниясы тарабынан чыгарылган смартфондордо билесиздер өзүнчө презентациялар болот. Мен ал ачыгын айта турган болсом 7 же 8дерин гана көрүп калдым. Ага чейинки iPhone'дордун биринин дагы презентациясын көргөн эмесмин, ачыгын айтсам. Эмне дегенде ал учурда мен айылда кой кайтарып жүргөн эле бала болчумун. Бирок албетте азыркы учурда бир катар өтө чоң актуалдуу болгон презентацияларын албетте 2 саат, 3 саат болсо да көрүп, өзүмө пайдалуу нерселерди алып турамын. Ошондо 2011-жылы 4-октябрда iPhone 4S смартфону жарык көргөндө бизге айтышкан эле жана мындай сөздөр кеткен эле. Чоң смартфон iPhone компаниясы тарабынан чыгарылган смартфондордо болбойт. Жана Стив Джобстун айтымында бул чоң экрандуу смартфондор iPhone смартфондору үчүн эмес деген сөздөрдү калтырып кеткен. Жана кийин бир дегенде 3 версия жарык көрдү окшойт. iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, C деген анча суратталапка деле болбоду. Бул жетини дешти, бирок өтө деле арзан эмес эле. Ал смартфон болсо кичине көлөмдүү чоңураак болуп жарык көрдү 2013-жылы. Кийин 2014-жылы Стив Джобс дүйнөдөн көз жумгандан кийин компаниянын башкы директору түздөн-түз Тим Кук болуп калган. Тим Кук баарын өз колуна алгандан кийин көп нерселер өзгөрдү деп айта аламын. Эмне дегенде ал билди, эгерде смартфон базарына смартфонду жакшы өткөрүш үчүн смартфондун экранын чоң кылуу керек экендигин бул Samsung компаниясы тарабынан чыгарылган смартфондордон билген. Эмне дегенде ошол учурда Samsung Galaxy Note смартфондору жакшы өтүп жаткан. 2015-жылы карап туруңуз, мына сизге экрандуу смартфон iPhone 6 Plus смартфону жарык көрөт. Орто аралыктагы 9 жыл ичинде iPhone смартфону дүйнө жүзүндөгү эң баалуу смартфондор жана эң функционалдуу смартфондор болуп эсептелди 2016-жылга чейин. Андан кийин компания өтө чоң нерселерди жарата албады деп айта аламын, урматтуу көрүүчү. Ошого азыркы учурда деңгээли түшүп деле кетти. 2017-жылы чыккан смартфондор iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10 смартфондоруна көп нерсе кошо албады. Ошондо булар бир кыйтырлык ишти жасашты. Алар өздөрү деле билишкен смартфон жакшы өтпөшүн. iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10 смартфондор сатылапка өтө деле көп болбоду, бирок компания абдан көп киреше алып келишти. Алар ойлошту, биз смартфонду чыгарабыз, бирок баасын өтө кымбат кылып салабыз деп. Адамдар баары бир алат деп.
сиз күткөндөй смартфондорду элдер алышты. Карай турган болсок, 2015, 2016, 2014-кө караганда смартфондор 2016-жылы абдан аз сатылган, бирок киреше компанияга абдан көп түшкөн. 2018-жылы Apple компаниясынын бул системасы иштебей калды. Ага компаниядан чыккан ийгиликсиз смартфондор жана техникалар болуп калды. iPhone XR бул эң аз сатылган смартфондордун катарын толуктады. Компания тарабынан чыгарылган жана бир катар iPad'дар, техникалар дагы дал ошол көрүнүштү кайталашты. Apple компаниясынын азыркы учуру өтө аянычтуу деп айта албайм, урматтуу көрүүчүлөр, бирок компания тарабынан чыгарылган товарлар, техникалардын өтүшү күндөн күнгө түшүп барып жатат, абдан аз кетип жатат. Андан сырткары азыркы учурда Кытайда дагы ал компания тарабынан чыгарылган техникаларды сатууну токтотуп койгону ашып деле кетти деп айта аламын. Дүйнөдө азыркы учурда өтө чоң кризис деп айта албаймын, бирок ар бир инсан барып $1000 бир смартфон алып колдоно албайт. Apple компаниясы дал ушул жылы техникаларды жана смартфондорду жарык көргөзүшөт жана өтө чоң жаңы функцияларды киргизбесе, компаниянын акыбалы өтө оор абалга түшүп калат. Негизи жарата турган эле учур келип калды, урматтуу көрүүчүлөр. Эмне дегенде Apple компаниясы жылдан жылга жаңы функция жаратпайт. Билесиздер, 3-4 жылда бир жаратып ушул учурга чейин келдик. Алгач өзүнчө смартфон чыгарып бардыгын дүйнөнүн өзүнө каратышты. Кийин iPhone 4S смартфонун жарык көргөзүштү. Кийин сканер отпечатканы кошушту. Кийин iPhone 7 Plus смартфонун чыгарып 2 камера коюп бардыгын өздөрүнө каратышты. Азыр дагы дал ошондой учурда турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса ушул жылы бардыгын өздөрүнө каратышат деген ойдомун. Кызматыңызда Дарыган Аширбек болду, канал Cage Smart болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.